Жалпы Супер KG порталынын жана Супер Инфо гезитинин окурмандарына салам айтабыз. Бүгүнкү кезектеги маектешибиз театр жана кино актёру Эржан Осмонов агабыз бүгүн бизде конокто. Алдыда буюрса жакшы бир маек куруп бересиз деген ишеничтебиз. Буюрса. Маанайыңыз кандай бүгүнкү интервьюга? Бүгүн маанай жакшы эле. Жакшы эле. Дайын. Келиңиз алгач биздин көрүүчүлөр менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журту, урматтуу көрөрмандар, урматтуу окурмандар, баардыгыңыздар менен жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. Келиңиз, бүгүнкү берүүдө сиз жашооңуздагы аял заты тууралуу сүйлөшөбүз. Баары кириши мүмкүн. Ата-энеңиз, апаңыз, кызыңыз, негизи эле жашооңуздагы жакын болгон, сизге жакын болгон аял затынын алкагында сүйлөшөбүз. Эң алгач, эң маанилүү аял затынан баштайлычы. Туура, эң жакшы суроо болду. Мен ойлойм, бул дүйнөдө эң башкы аялдар мыкты ролду ойнойт. Мындайча айтканда, жашообуздун эң маңыздуусу бул аял заты. Эгер аял заты жок болсо, биз сиз да ушул жерде отурбайт элек деген ойго алып келет. Анан аял дүйнөнүн туткасы деп билем. Мисалы, ата бул сизди камсыздоочу, бизди мисалы багуучу бул ата, а бирок ошол эле ичирде эненин эң башкы максаты бул балдарды тарбиялап өстүрүү, бул эненин милдети деп билем да. Менин эң башкы орунда турган бул менин энем. Апам анткени ушул эрезеге жеткирип бизди, ошол бир туугандарымды баардыгыбызды чоңойтушуп, ошондой тарбия берип татыктуу ушундай бүгүнкү даражага жетип турганыбыз бул энебиздин арты менен деп билсем болот. Албетте, аял заты бул дүйнөдө орду табылгыс чоң, бул адамдар үчүн белек десем дагы болот. Анан эң башкы бардык баладан, бардык адам затынан биринчи орунга кимди коет элең деп сураса, бардык энесин айтмак го дейм. Менде болуп. Анткени эненин орду бул эң чоң, эң аяк нерсе. Ошол. Анан албетте бир тууган карындаштарым, кызым, өмүрлүк жубайым, албетте булар дагы мен үчүн эң чоң орунду ээлейт. Ар бир менин үй бүлөмдөгү аял заты бул биздин бактыбыз, биздин сүйүүбүз. Чын эле ачыгын айтканда, апабыз антип эркелетпейт. Мындай ичинен эркелетсе керек, бирок бизди катуу тарбиялаган. Кадимкидей эле чыбык менен эле сабап эле ушундай жакшы тарбия берген деп ойлойм да. Ошол апамдын артынан мен дагы бүгүнкү күндө ошо балдарымды мындай эркелетпегенге аракет кылам да. Анткени апабыз көп айтат, баланы эркелетпеш керек депчи. Анткени анын кийинки жашоосуна залакасы тийип калышы мүмкүн депчи. Анысыгандай биздин апабыз дагы бизди антип көп эркелете берген жок. Жакшы көрчү, ченем менен жакшы көрүп, ченем менен өп. Анан эркек бала болгондон кийин тентек болосуң, жакпакка эң баштан кетип каласың. Анан көк чыбыкты алып туруп эле кадимкидей эле сабачы. Ал күндөр эң сонун күндөр болчу, балалык кез. Апабыз эртеден кечке жумуш иштейт. Биз болсо үйдө. Чоң апабыз дагы бар болчу. Биз ошо 4-класс болуп калганда каза болуп калды. Анан мен үйдө мисалы камыр жууручум, камыр жасап, нан бышырчумун. Кичинекей карындаштарыбызды бакчыбыз. Менден улуу да бир байкем бар, Нуржан экөөбүздүн ортобуз 1 жаш. Экөөбүз үйдөгү кыздардын да жумушун, сыртта балдардын да жумушун баардыгын кылчубуз. Анткени апабыз ошого тарбиялап койгон да бизди. Бүт баарын. Бирөөбүз кир жуусак, бирөөбүз чайкайбыз. Бирөөбүз идиш жуусак, бирөөбүз үйдү жыйначыбыз. Менден кийинки карындаштарым алар кичинекей болчу да. Анан аларды карап, кадимкидей эле айылда жакшы жашоодун жашап. 2 карындашым бар. Экөө тең азыр бой жетип калышты, чоң.
турмушка узайын деп турушат. Билбейм, алар турмушка ооба, эми ачыгын айтайын, бирок мен мындай материалдык жактан жардам берип алсам дагы, моралдык жактан жардам берем. Анткени алар азыр ата-энеси менен да, экөө тең. Малардын ата-энеси менин ата-энем дегендей. Карындаштарым жакшы көрөм аябай. Бирөө Москвада. Анан өткөндө ошо Москвага барып 1 ай жүрдүм жумуштар менен. Карындашым менен ошол жакта жүрүп аттыктан кетип атканда кучакташып ыйладык аябай экөөбүз. Мен аэропортко кетип баратам. Жакшы көрөм бирок ошо карындашым үчүн. Шаарга кетип атканда алар кичинекей болчу да. Анан даже мектепке жаңы барып атышканда, анан мен ошо шаарга кетип окууга тапшырып кетип калдым. Алар кичинекей болуп үйдө калышты. Бул келгенден кийин 1 жылдай мындай аябай сагынып жүрдүм да. Алар анткени кичинекей болчу да, кичинекей көтөрүп чоңойтуп аябай сагынып жүрдүк. Анан 1 жыл өтүп, ушунтан кийин мындай шаарга көңүп калдык. Анан алардын жанында көп боло алган жокмун да. Тиякта мисалы айылдачы. Алар ошо Талас шаарында өсүштү. Анан кийин көп деле эркелетип эметкен деле жокмун. Анан ошо айтып өтпөйм, өткөндө ошо Москвага барганда бир туугандык баары сезим күчтүү экен да. Баары эмечи, аябайчы. Алыста жүрсөң сагынышат экенсиң. Өзгөчө негизи кыз киши бул өтө жарабыкер болот экен да. Күйүмдүү, аябай күйүмдүү да. Мисалы ата-энеге деле ошондой экен да. Ошолор, мисалы биз эки эркекпиз. Эки кыз, эки эркекпиз да. Экөөбүз эркектер эми биздин өзүбүздүн семьябыз бар да, өзүбүздүн бала чакабыз бар. Аларды карап эметип атып убакыт ата-энеге чын-чынына келгенде көп көңүл бурулбай калат да. Көп учурда. Анан эки карындашым болсо мындай тынбайт да аларчы. Кандай жактан жардам болсо дагы мындай ата-энесине аябай камкор да. Ошол эле күндө чалып сурап, видео вызов менен кылып, подаркаларды алып беришип, мисалы апама, атама ар кандай мамилелерин постоянно. Анан мен сырттан карап туруп, баары бир кыз кишинин мындай аябай жарабыкерине мындай эметем да. Ынанам да. Ушундай боорукер кыздарчы, негизи чын-чынына келгенде. Мына өзүмдүн кызымды алганда деле, мисалы үйгө барып уктап жатып калсаң, сөзсүз түрдө үстүңө алып келип жаап, ата чайчы, ата бут кийимин тазалап койдум, ата муну кийиңиз, ата тигини кийиңиз. Андан кийинки эки балам бар, аларга баары бир мисалы. Алар келдиңби, ата келдиң деп коет. Жатсаң үстүңө төбөлүп өтүп кетет, басып кетет. Эми алар эркек да. Биз деле убагында ошондой болсок керек да. Ошон үчүн сиз айткандай бул дүйнөдө аял заттын орду эң бийик, эң жогору. Келинчегим аты Махабат Асенбекова. Экөөбүз 4 жыл сүйлөшүп, ошол театралдык окуу жайда жүрүп үйлөнгөнбүз. Азыркы учурда 3 баланын ата-энесибиз. Менин аялым, менин келинчегим аябай боорукер, назик өтө. Ак көңүл, мээримдүү. Бүт жагынан мен үчүн төп келген келинчегим бар. Кудайга миң мәрте шүгүрчүлүк кылам. Албетте окшош турат экенсиң. Ошол эле апамдын баягы дейп карап отуруп ойлоносуң да. Апам да бизде ушинтип кыйналып ушундай бир мээрим төгүп бакканда депчи. Анткени апама ак көңүлдүгү окшош. Үйдө кыймылдаганы, мындай кылган аракети окшош. Азыр мынтип ойлонуп көрсөм окшош келет. Келинчегим мыкты жубай, тамактын любойун жасайт. Ошон үчүн толукмун депчи. Колунан баары келет. Таланттуу. Театрда дагы өзүнүн орду бар. Үйдө да өзүнүн орду бар. Биз мисалы театрдагы проблеманы үйгө алып келбейбиз. Үйдөгү проблеманы жумушка алып барбайбыз да. Келинчегимдин да ушу сапаты жагат. Мисалы үйдөн урушуп кетсек,
Bilmiyorum, казан аяк кагышат да үйдөн ушуп кетсе. Мисалы жумушта кандай настроение кандай болсо деле ошондой жүрө беребиз да. Мисалы кээ бир адамдар бар, үйүнөн ушуп келсе, театрда деле ошондой, же болбосо жумушунда деле ошондой характер менен жүргөнчү. Мен аялым сапаты жакшы, үйдөн ушуп кетсең үйгө келгенде мен жумушта деле күлүп жайнап жүрөт. Бирок үйгө барганда кайра бултуйуп. Бирок эме ак көңүл бат эле. Мен деле ак көңүл. Бат эле эме таарынышып кетсек бат эле жазылабыз. Келинчегиңиз менен театрдан таанышкансыздар, Ооба, окуп жүргөндө училищада, театралда училище бар ошо театрдын алдында. Ошол жерден таанышканбыз, ошол жерден сүйлөшүп, чогуу окудук, үйлөнүп, чогуу иштеп, чогуу жашайбыз азыр. 2007 жылы ушу декабрь айлары болуш керек эле. Октябрь айлары болуш керек. Октябрь айлары. Ушу экзаменге даярданып, кышкы экзаменге даярданып аткан учурда. Бир ага чейин эле жакшы көрүп жүрчүмүн, анан кийин биз ошо чогуу бир курста окудук да, курсташым, группалашым, то есть курсташым окугум, группалашым. Экөөбүз биринчи курска келгенде ал дагы келди, мен да келдим, бирок көп майны берген эмесмин. Анан ушундай жакын отурчубуз экөөбүз. Анан урушуп берчүбүз да. Талашып эле бирдекелеринде. Анан уруп эле ада чапкылап ушинтип мынтип урушуп турчубуз. Анан кийин эле биздин кураторубуз Назым Мендебаев. Анан ошол ага айтчы, экөөңөр карап тургула, үйлөнөсүңөр депчи. Качан мен муну калбайм деп. Адагы тийбейм мен буга. Мен таласка тийбейм дечи да. Махабат көрөсүң, кийин кагылайын таласым деп калып жүрбө. Деп ошо биринчи курста эле айтканда, анан айтып, чалат. Биз экөөбүз көңүл бурган эмеспиз анан. Ошо менен биринчи курсту бүттүк. Каникулга кеттим. Анан каникулдан ал убакта жаңы ошо телефондор чыгып, кызык болгон, группалаштарга чалып, Махабатка да чалып сүйлөшүп. Ошо менен бир-эки күндө бир чалып коюп сүйлөшүп жүрдүк анан. Ошо менен келдик кайра. Анан анда деле көп эметкен жокпуз, окуп жүрдүк анан. Ошо сентябрлардан өткөндөн кийин уже көзгө жакшы көрүнө баштады. Анан уже сөз айтып, ошо менен сүйлөшүп калдык, сүйлөшүп баштадык. 4 жыл сүйлөштүк. Баш коштук. Кудайга шүгүр. Мен эрте үйлөндүк да биз. Мен 20 жашта, Махабат 18 жашта болчу. Мен ал убакта келечек жөнүндө ойлогон эмесмин. Мен келечек кандай болот, кантип жашайбыз деген, үй алыш керек, анан машина алыш керек, анан тигинтиш керек деп мен андай максат койгон жокмун да. Мен бир гана үйлөнүш керек деген максат бар болчу. Мен ушу менен жашайм. Мен жашап кете алам. Биздин ата-энелерибиз айтты. Эрте үйлөнүп атасыңар. Анан бир жыл ушундай жашагандан кийин кайра ажырашып андай болбойбу? Болбойт. Мен үйдөгүлөргө айттым, мен үйлөнтүп эле койгола, бүттү, мен калганын өзүм кылам. Деп. Бирок ошол убакта мен тиякта келечегим кандай болот, мен алар жөнүндө ойлонгон жокмун. Эптеп үйлөнүш керек болчу да менин максатым. Анткени келинчегимди бир жолу ала качып кетти. Ошондон улам дагы ала качып кетпесин деген эме менен анан уже эме биз сүйлөшүп, уже баарын быштык, уже жаша турганга көзүбүз жетти, менин да көзүм жетти. Анан экөөбүздөн максат койдук да үйлөнөбүз деп. Бир эле күндө чечимди чыгарып туруп үйлөнгөнбүз. Кызым азыр 12-ге чыкты. Кызымды аябай жакшы көрөм. Бирок жакшы көрөм деп өзүн айтпайм. Эркелетпейм. Мен бардык эле ата ошондой болуп болуш керек, ичинен жакшы көрөт да. Кызым мен үчүн дагы адагы биринчи орундагы. Биринчи орунда мындай менин жүрөгүмдөгү кызым. Мен аны жакшы көрөм. Ал да мени жакшы көрөт. Ада айтпайт, бирок жакшы көрөм атасы деп. Кыздар аябай жароокер болот экен депчи. Сен демек бир сөз айттыңбы, аны сөзсүз түрдө кыз аткарат да. Мындай. Эркектер андай эмес да. Эркектер баягы
бир сөздү айтасың, муну кылып койчу депчи. Ооба дейт. Бирок унутуп калат, ойноп жүрүпчү. Тигиндей болуп калат. А кыз кишиге айттың, муну кылып кой. Муну кыл, тигини кыл. Сен келгенден кийин алардын бүт баарын кылгынган уже ордорунда болот да. Ошон үчүн мындай кыз кишини мен баалайм. Кызым төрөлгөндө көрүп алып, бир чети мындай башкача болот экен. Же ыйларың билбейсиң, же сүйүнөрүң билбейсиң. Больницадан чыгып келатат, чыгып келатканда колума өрдү да. 21 жашта болчусуз. 21 жашта болчумун. Мен колума мынтип кармап, мындай мен үчүн аябай таң калыштуу болгон да. Бул менин кызымбы депчи. Могу кебетеси, анан могу мурду. Ошо кичинекей менин кызымбы деп мен аябай таң калгам да. Мунун бетинин баары жуңго деп. Анан ошол убакта мынтип карасаң мынтип ойлонгом да. Кудай деле карасаң кол берип, ушуга мурун берип, мага окшоштуруп койгон депчи. Ыйлаган күндөр да болду. Ошо мен жаңы роддомдон чыгып келатканда ыйлагам чынындачы. Ата болгон. Эми биринчи ата болуп атсаң, өзүң жапжаш бала болсоң, 21деги. Анан колуңда балаң турса, ыйлагам чынында. Сүйүнүп ыйлагам да, сүйүнүп. Анан Кудайга шүгүр. Ушундай чоң, аз чоң болуп калды. Негизи кыз киши жакшы экен бирок. Турмушка берейин деген. Жок, ал кезде элестеттим да келбейт азыр. Эми просто бар кыз киши баары бир күйөөгө тийиш керек да. Мен ал бар мээмде, баары тийиш керек дегенчи. Кыргыз жигиттерине, кыргыздын эркектерине айтам. Биздин ата-бабаларыбыз энени кыз кишини бийик тутуп келген. Биздин эркектер намыстуу. Ар бир аял затын сыйлаш керек. Ар бир аял затын урматташ керек. Эгерде сен энеңди кандай сыйласаң, демек башка аял затын дагы ошондой сыйлаш керек. Анткени ал дагы бирөөнүн энеси.